Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Бүгүнкү видеос ушул драцена жөнүндө болмокчу. Драцена гүлүбүздагы декоративный гүл. Бул гүлдөр привозной гүлдөр. Бул гүлүбүздү дагы жаңы сатып алгандан кийин бул бардык эле гүлдөрдүн топурактарын алмаштырабыз. Ошондой эле бул гүлдүн дагы топурагын, горшогун дагы алмаштырып алышыбыз керек. Горшогу дагы жаңы отургуза турган горшогу эски горшогунан бир аз эле чоң болуш керек. Түбүнө сөзсүз дренаж жасайбыз. Бул гүлдөрдүн эски топурактарын баарын алып салып, бир азын калтырып, ошондой эле жаңы даярдап алган жеңил, витаминге бай топуракка отургузуп алышыбыз керек. Горшоктун түбүнө сөзсүз дренаж кылышыбыз керек. Мен азыр дренаж кылып, андан кийин бул топуракка бир аз моктон кошуп, андан кийин өзүмдүн даярдап койгон топурагым бар, жеңил перлит, торф, кокосовый субстрат, ошондой эле вермикулит аралашкан топурак бар. Ошол топуракты аралаштырып туруп, ушул гүлдү отургузам. Драцена гүлүбүз дагы жылуу, жарык жерди жакшы көрөт. Ошондой эле сууну дагы бул комнатный температурадагы сууну беребиз. Негизи эле бардык гүлдөргө хлору жок, фильтрден алган, же болбосо бир күн, 2 күн турган сууну гүлдөрүбүзгө беришибиз керек. Жалбырагындагы нымдуу чүпүрөк менен жалбырактарын сүрүп турушубуз керек. Бир айда 1 же 2 жолу бул гүлдүн горшогунун үстүн салафан менен жаап алып туруп, бул гүлдү муздак суу менен душ кылганда абдан жактырат. Ошондой эле топурактарын дагы убагы менен топурактарын жумшартып, чукуп турсак болот. Азыр мен бул гүлдү отургузардын астында топурагын циркон аралашкан суу менен топурагын сугарып, ошондой эле бул гүлгө дагы топурактарын салгандан кийин ошол циркон суу менен сугарып коем. Жалбырактарына эпинди сууга аралаштырып алып, анын жалбырактарына дагы эпинден чачып коем. Драцена гүлүнүн дагы көптөгөн түрлөрү бар. Бул гүлдүн узундугу дагы 2 метрге чейин өсүп кетет. Биз ага жеткирбей эле бул гүлдөргө дагы ар кандай формаларды берип, кыскартып, жыш кылып, жалбырактарын өстүрүп турсак болот. Ошол кесип алган бутактарын черенок кылып, буларды сууга салып, тамыр чыгарып, көбөйтүп алсак болот. Драцена гүлүн уругунан дагы өстүрсө болот. Ошондой эле бул гүлүбүздүн дагы көптөгөн түрлөрү бар. Биз болсо ар кимибиз өзүбүздүн табитибизге жараша жаккан гүлүбүздү алып өстүрүп алсак болот. Драцена гүлүнө дагы тиля түшөт, шитовка түшөт, трипсы жана паутины клеш түшөт. Ал убакта биринчи эле биз бул гүлдөргө мыльный раствор кылып, жалбырактардын баарын жууп чыксак болот. Паутины клеш түшүп ооруп калган убакта ошондой мыльный растворду жылытып алып, ошол жылуу раствор менен жалбырактардын баарын ватанын жардамы менен бул гүлдөрдүн жалбырактардын баарын сүрүп чыксак тезирээк айыгат. Удобренияны дагы бир айда 2 жолу берип турабыз. Пальмаларга деген арналган удобрениялар бар. Ошолордон инструкциясына карап туруп, бул гүлдөргө колдонсок болот. Кышкысын бул гүлдөргө эч кандай удобрения бербей эле жарык, жылуу жерге коюп, комнатный температурадагы суу менен сугарып турсак болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолуктаңыздар.